Assalamu алейкум. Агрокредит плюстун бүгүнкү күндө бул биздин эң биринчи максатыбыз бул биздин фермерлердин жашоо шартын жакшыртуу. Кантип дей турган болсок, биз ушул кылып аткан дыйканчылыгына көп нерселер керек. Биринчиси бул консультация керек, экинчиси бул акча каражат керек. Ошол эле эге турган нерселерге ошол эле урук, жер семирткичтер, техника, оборудованиялар керек. И ошондой эле технологиялар, жаңы технология, жаңы ыкмалар керек. Ошолордун баардыгын биз комплексно алып келип дыйкандарга бергени ошол биздин максат бүгүнкү күндө. Ошол эле жерде биздин партнерлор бар. Бул именно консультация окутуу жагынан, жаңы технологияларды үйрөтүү жагынан биздин партнерлор менен чогуу иштейбиз. А биз болсо дыйкандарыбызга ошол жер семирткич, уруктарды, удобрение, оборудование, техникаларды буларга насыяга беребиз. Бардык берген каражаттарыбыз бул ислам принципине берилет бүгүнкү күндө. Биз 23-жылдан бери улуттук банктан уруксатын алганбыз. Ушу 23-жылдан бери бүгүн ислам принципинен бардык биздин берип аткан каражаттарыбыз ислам принципине берилип жатат. Ислам принципинде айта турган болсок, бул сөзсүз микрокредитный ишканалар, вообще банктар, Кыргызстандагы банктар сөзсүз түрдө улуттук банктын уруксатын алып, андан кийин гана иштей алат бүгүнкү күндө. Основной жери бул сөзсүз түрдө ушул ишкананын шариаттык кеңеши болуш керек. Бизде дагы шариаттык кеңеш бар. Шариаттык кеңеш сделкаларыбыздын баарын булар көзөмөлдөп турат да. Канчалык биздин келишимдер, кылып аткан иштерибиз, ошол берип аткан, например, товарлар канчалык шариаттын негизинде жооп берип атканына булар карап турушат, ошону көзөмөлдөпчү. Канчалык шариатка дал келеби, дал келбейби деп. Бүгүнкү күндө биз берип аткан 4 инструментибиз бар бүгүнкү күндө. Биринчиси бул эң актуальный, бизде эле эмес, Кыргызстан боюнча бул мурабаха келишими. Мурабаха келишими менен биз бүгүнкү күндө биздин фермерлер, дыйкандарыбызга ушу жер семирткич, уруктарды ушул мурабаха келишими менен берип атабыз. Мурабаханын эң негизги максаттары бул товар түрүндө биз беребиз дыйкандарга. И бул товарды сөзсүз түрдө келишимде прозрачный болуш керек, то есть баардыгы айкын көрүнүш керек. Биз поставщиктен канча сом менен сатып алганбыз, канча процент наценка койгонубузду ошону көрсөтүшүбүз керек. И ортосунда дагы бир айтайлы, бир жерден экинчи жерге алып келиш үчүн соответственно транспортный расходдор кетип калышы мүмкүн да. Ошол чыгашаларды дагы дополнительно көрсөтүшүбүз керек. Сөзсүз түрдө канча болсо ошонун баарын көрсөтүп, дыйкандарыбыз, любой адам көргөндө баардыгы ачык айкын көрсөтүлүш керек бул нерселер. Бул шариаттын негизинде бир бааны коюлгандан кийин ошол баадан уже ал эч кандай үстүнөн кошкону биздин акыбыз жок. Бул шариатка дал келбей калат, если үстүнөн кошо турган болсо. Дагы бир жери бар, бул штраф маселеси бар. Бирок штраф маселеси бул как благотворительность болуп кетет. Бул ишкананын отдельный бир счет ачылат. Бул именно благотворительный счет деп ачылат. Түшкөн акчаларды биз эч кандай иштете албайбыз. Айлыгыбызга дагы убактылуунча дагы иштеткен акыбыз жок ал акчага, потому что ал биздин акча эмес. Бул ишканага как карыз деп кирет, обязательство. То есть бул биздин акча эмес, буга тийген дагы акыбыз жок. Биз эмне кыла алабыз? Только ушул колунда жок адамдарга гана биз беребиз. Бул как садака кетет бул фермерденчи. Если соответственно фермер кеч кыла турган болсо, бул сөзсүз түрдө эми бул без причин да, то есть эч кандай себеп жок болсо төлөгөнү. Ошондо сөзсүз түрдө бул ошол штрафты төлөш керек. Конечно, биз баардыгын карайбыз. Если фермер действительно колунда жок болуп, же убагында товарды өткөзө албай калса, да, ошого окшогон причинасы бар бир шарттарга негизинде келип бизден суранса, биз сөзсүз түрдө аны төгүү мөөнөтүн чозуп беребиз. А бирок эч кандай немеси жок, причинасы жок, жөн эле адам халатный отношение дейли, халатный отношение кылып кеч кала турган болсо, бизге эч кандай бизди билдирүү кылган эмес, мисалы үчүн да, мындай болду, андай болду деп. Ондой себепте бул штраф маселесин төгүп бериш керек.
бул эки жолу бар. Бирөөсү ошо биздин счетко жөнөтсө, биз нуждающийся адамдарга жөнөтөбүз, же өзү салып коюш керек ал акчаны. Биздин сезондор ар кайсы культуранын сезондору ар кандай. Кээ биркилер 4 ай, кээ биркилер 6 ай, кээ биркилер 1 жыл болуп калышы мүмкүн, но бирок максимум 1 жыл. Ошо 6 айдан баштап 1 жылга чейин мөөнөткө чозуп беребиз дыйкандарыбызга. И төлөмү дагы 1 жолу эле болот. То есть башка банктагыдай аймай төлөбөйт фермерлер. Дыйкандарга дагы жардам болсун деп биз түшүмүн чогулткандан кийин анан төлөйсүн деп ушундай жакшы шарттарды биздин дыйкандарга түзүп бергенбиз да. Экинчи биздин келишимибиз бул салам келишими. Салам келишимин эмне максатта иштетебиз дегенде, салам келишимин биз проблемасы бул айткандай эле биздин дыйкандарга убагында эрте биз уруктарды беришибиз керек да. Биз урукту дагы заказ кылышыбыз керек экен, заранее депчи. То есть кантип дегенде, бул именно ушул салам келишими менен алына турган уруктар, бул именно салам келишими менен кылсак болот. Кыргызстанда мен уга элекмин, эч ким берди деп, мына быйыл биз бердик биринчи болуп, 25-жылы биз биринчи болуп салам келишими менен дыйкандарга будайдын уругуна бердик. Заранее эгилип атканда, эги баштаганда, эгүү процесси башталганда биз дыйканга акчасын мындайча айтканда предоплата кылып авансдан бердик да. Бирок бир келишимде акчасын берип атканда сөзсүз түрдө басы жазылыш керек. Ошол келишимде канча сом менен жазылган болсо, ошончо сом менен дыйкан сөзсүз түрдө бизге бериш керек. Ошондой эле бул бизге дагы жакшы, фермерге дагы жакшы, фермердин өзүнүн риски дагы бар, биздин рискибиз дагы бар. Баа көтөрүлүп кетиш, түшүп кетиш мүмкүн. Фермердин риски бул чыкпай калышы мүмкүн. Аба ырайы, форс-мажорный ситуация болушу мүмкүн. То есть бул жерде дагы эмне кылып атабыз, биз биздин рисктер менен бөлүшүп атабыз дыйкандар менен. Ошочу бул 100% ислам шартына дал келе турган нерсе. Биздин үчүнчү келишимибиз бул ижара мутахибитамлик. Бул мындайча айтканда лизингке окшош. Бирок шарттары, конечно, башкачараак. И биз ал техниканы, например, биздин учурда бул техника, бул трактор болушу мүмкүн, сейлкалар болушу мүмкүн. Ошо окшогон техникаларды биз ушул ижара мутахибитамлик деген келишим менен беребиз биздин дыйкандарга. Бул келишим аренда десек деле болот. То есть арендасын биз, например, бир трактор алып берсек фермерге да, бул примерно бир 5 жыл, 7 жылга бул келишимди түзөбүз. 7 жылдын ичинде бул фермер не кылат, арендасын төлөйт трактордун. Ижара мутахибитамлик деген келишимде сөзсүз түрдө биз дагы не кылабыз, фермерлер менен дагы бир келишим болот. Если фермер убагында кеч калбай жакшынакай кылып төлөсө, биз фермерге, дыйканга тракторду өткөрүп беребиз. Азыркы учурда ушу келишимдер, техникаларыбыз ушул келишим менен берилип келип атат бүгүнкү күндө. Ижара деген дагы келишим бар, анан ижара мутахибитамлик. Ижара деген бул жөн эле аренда, то есть жөн эле арендага бересиң болду. Белки мутахибитамликте биздин убадабыз бар, что төлөп баарын график боюнча баарын төлөп бүтсөңүздөр, биз сөзсүз түрдө өткөрүп беребиз деген сиздин атыңызгачы. Төртүнчү келишимибиз бул картхасан деген келишим болот. Бул 5% займ деген. То есть биз эч кандай процентсиз бир сумманы берсек, ошол сумманы кайра кайтарып берет бизге. Бул бүгүнкү күндө кимдерге берилип атат дегенде, студенттерге биз обучение контрагын төлөп берип атабыз. Проект бул башталды. Биз Nama Foundation деген долбоор бар. Nama Foundation долбоорунун негизинде булар менен чогуу ушул проектти аткарып келип атабыз. Nama Foundation бизге каражат бөлүп берилген, бирок возвратный кылып, бирок 5% кылып бизге берген. И биз болсо аткаруучу болуп биздин студенттерге азыркы учурда биздин университеттер менен келишимдерибиз бар. Бул ОШМУ, ОШТУ, дагы
Исламская академия деген жаңы академия ачылган, ошолордун студенттерине дагы берип атабыз. Ограничение жок, баардык университеттерге бере беребиз. Чет өлкөдө окуса дагы ага дагы берген мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Шарттары ошол 12 айга беребиз, 12 айда төлөп бүтүш керек, айма-ай төлөш керек. Колуна тийбейт студенттин, биз түздөн түз университеттин банковский счетуна которуп беребиз.